тысяч семей в Кыргызстане уже получили льготные кредиты с одобрения своих односельчан. Беззалоговое ссуда по минимальной стране ставки 10% годовых доступно сельским жителям, развивающим свой бизнес. Кредиты от 5 до 50 тысяч сомов выдаются земледельцам, фермерам, ремесленникам и предпринимателям. Это стало возможным благодаря помощи Кумтор Голд Компани, которая выделила специальный грант. Микрокредитная линия Кумтор Чакан открыта в Аилбанке и призвана помочь росту благосостояния кыргызстанцев. Аилбанк ближе к вам. Поднялась температура, грипп, простуда, фарингит, заболела, воспалилось ушко, зубки с болью режутся и голова болит. Что приносит облегчение? Мама сразу говорит: детский доктор Ибухен Форте для решения проблем. Без красителей, без сахара. Мен жакшы билем, пикавит бирөөгө бири кашык тундурмада витамин жана омега-3 кислотасы бар. Менин баламдын өсүп өнүгүүсүнө жакшы жардам берет. Пикавит витаминдер жана минералдар сиздин балаңыздын ийгилиги үчүн. Биз ар дайым өзүбүздүн үйүбүз болуусун каалайбыз. Жакында бул кыялдар орундалат. Болуп көрбөгөндөй окуя үй бүлөлүк лото 7 апрелден баштап ар дүйшөмбү күнү Бишкек шаарында батирлерди ойнотот. Амброберчи. Амброберчи. Коля, Амброберчи. Коля, Амброберчи. Коля, Амброберчи. Коля, Амброберчи. Коля, Амброберчи. 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 Коля, Амброберчи. Коля. Коля, Амброберчи. Жөтөл үй бүлөнүн тынчын алат. Амбро тез жардам бере калат. Оорыңыздан айкыңыз келеби? Анда доктор Бекбоевдин медициналык борборуна кайрылыңыздар. Бул жерде заманбап аппаратура менен диагнозду аныктайт. Чыгыш медицинасынын ыкмалары менен нерв жана омуртка ооруларын дарылайт. Ара кечикке каршы өзгөчө дарылоо жүргүзөт. Дареги Бишкек шаары, Астрахань көчөсү 23, Селкомстром Кичи району. Отправляется с первого пути. Фастумгель – универсальный препарат, созданный для избавления от боли и воспаления в спине, шее, мышцах и суставах. Фастумгель. Жизнь без боли – наша цель. При кашле достаточно принимать АЦЦ 1 раз в день. АЦЦ разжижает и выводит мокроту из легких. АЦЦ помогает избавиться от кашля быстро. Спасайте, дорогие. Весь день на ходу ел, теперь мучаюсь. У меня есть проверенное средство. А у меня есть современное средство. Мизим помогает перевариванию пищи и ее более легкому усвоению. Мизим для желудка незаменим. Из-за стресса можно перестать быть собой. Примите натуральный препарат Перцен. Перцен – быстрая помощь при стрессе. Спрашивайте во всех аптеках страны. Моданың туу чокосунда болгонду жана суктанууну жаратканды кыялдансаң, сенин кыялың бизге The One ультра модалуу макияж каражатынын жаңы сериясын түзүүгө шык берди. Oriflame – сенин кыялдарың бизди шыктандырат. Единая налоговая декларация служит подтверждением источников дохода предпринимателей и физических лиц. Добровольно могут подать единую налоговую декларацию физические лица, желающие получить дополнительные вычеты из ранее уплаченного подоходного налога. Имущественный вычет по уплаченным процентам по ипотечному кредиту. Социальный вычет по расходам на обучение себя и своих детей в детском саду, школе, вузе и другом образовательном учреждении Кыргызской Республики. Имущественные и социальные вычеты предоставляются только при подаче единой налоговой декларации. Напоминаем вам, что с 2016 года все граждане страны будут обязаны подавать единую налоговую декларацию. Есть вопросы? Обращайтесь. Колл-центр налоговой службы. Телефон 194. Инфаркты и инсульты подстерегают нас. И одно из решений этой проблемы – лекарственное средство Тромбопол. Простой, эффективный и доступный способ защиты. Тромбопол.
Твое сердце бьется не только для тебя. Ар дүйшөмбү сайын кечки саат 9-да коомдук 1-каналдан адаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүн көрүүгө чакырабыз. Кыргызстандын аймагында миллион гектарлап жайылып жаткан жайыттар жөн гана талаа эмес экендигинен анын ар бир чарчы метри бүгүнкү күндө алтынга тете болуп, жыл өткөн сайын биздин экономикабыз айыл чарбасынын өнүгүшү үчүн өзгөчө мааниге ээ болуп жаткандыгын сезип да, билип да көрүп турабыз. Ортодо мал чарбачылыгы кыйрап калды, жарабай калды, өнүкпөй калды деген шылтоо менен айылдын тегерегиндеги жайыттар, орто алыстыктагы жайыттарга көбүрөөк басым жасалып, бир топ аймактар каралбай калды, зыянкеш чөптөр басып кетти, биздин жайыттарыбыз жарабай калды деген дооматтар көп айтылып, проблема көтөрүлүп келчү эле. Бүгүнкү күнгө чейин республикалык деңгээлде бул маселени колго алабыз. Биз мына департаментти түзүп, ар бир жерде жайыт комитеттерин ишке киргизүү аркылуу гана биз жайыттарды рационалдуу колдонуп, мал чарбачылыгын жандантып кетүүгө, шарт түзүүгө биз ушундай жолго түштүк деп айттык эле. Мына ушул жаатты жөнгө сала турган, саясатты тууралай турган мыйзамдын кол коюлуп ишке киргендигине быйыл 5 жылдан ашыгыраак убакыт болгон экен. Мына ушул убакытта биз эмнеге жетише алдык, бүгүнкү проблемаларыбыз кайсыл жакта, кандай өңүттө болуп жатат деген суроолор менен чогулуп отурабыз. Саламатсыздарбы? Биздин бүгүнкү программабыз буга чейин эскертип жүргөндөй юстиция министрлиги жана Жайзет Герман коомунун техникалык колдоосу менен чыгып жаткан укуктук көрсөтүүлөрдүн алкагында болуп жаткандыгын белгилеп кетмекчибиз. Жана алгачкы суроону Абдымалик мырза сиздин өзүңүзгө берсем. Департамент болуп түзүлүп, иштеп жаткандыгына 10 жылга чукул убакыт болгондугун белгилеп атабыз. Андан кийин мына мыйзам 5 жылдан бери иштеп атат дедик да. Ушул аралыкта 20 жылга чукул мөөнөттө кыйрап баратат деген жайлоолордун акыбалын канчалык деңгээлде оңдой алдык? Туура жайыттар бул Кыргызстандын, кыргыз элинин бактысына жаралган чоң байлык. Бул Кыргызстанда жалпысы 9 миллион гектардан ашык жайытыбыз бар. Бул жалпы айыл чарбасына жарактуу жерлердин 86%. Ал эми жалпы биздин Кыргызстандын территориясынын 50%га жакынын ушул жайыттар түзөт. Биздин ата-бабаларыбыз илгертен эле турмуш тиричилигин ушул жайытка байланышып келген. Буну биз баарыбыз жакшы билебиз. Ал эми мына союз учурунда жайыттарга мамлекет тарабынан абдан жакшы көңүл бурулчу, көптөгөн каражаттар берилип, тилекке каршы биз эгемендүү мамлекет болгондон кийин, анан жанагы коллективдүү чарбаларыбыз таркагандан кийин малыбыздын саны дагы азайып, анан ушу жайыттарга болгон мамиле бир топ начарлап, анан жайыттарыбыздын абалы дагы начарлап кеткен да. Ошол абалды анализдеп, анан ушул адистер менен окумуштуулар, анан ушул кеңешип, ушул жайытты башкаруу системасын бир өзгөртүп, биз ушул илгери ата-бабаларыбыз пайдаланып келген ыкмаларга кайра кайтуу боюнча ушул кеңешип туруп, ошол жайыттар жөнүндө мыйзамдын долбоорун ушул иштегенбиз да. Бүгүнкү күндө бир сөз менен айтканда, ошол сиз айтып атпайсызбы, кыйрап кыйын абалга келип калды эле депчи. 50% жандандырып алдыкпы, 100% жандандырып алдыкпы, канча пайызга ишти жылдыр алдыңар азыр? Азыр мына ошол мыйзам, жаңы мыйзам кабыл алынды. Мыйзам кабыл алынгандан кийин ушул жайыттарды башкаруу таптакыр өзгөчө башкача болду да. Же болбосо мурда мамлекеттик башкарууда болсо, азыр жайыттарды башкаруу толугу менен ошол жайыт пайдалануучулар же болбосо элдин өзүнө өткөрүлүп берилди. Мамлекеттик менчиктеги жайыттарды ошол акысыз ошол элге, ошо жайыт пайдалануучуларга мына пайдалангыла, башкаргыла жана жайытты жакшыртуунун жолун өзүңөр кеңешип туруп издегиле деген мүмкүнчүлүк берилди. Эми баягы сиздин сурооңузга мына ошол начарлап кетти эле. Эми бүгүн мына 5 жыл болуп отурат.
жайыт комитеттер түзүлүп ушуну башкарууну колго алгандан бери эми кескин өзгөрүү болбосо дагы баягы начарлоо тенденциясы токтоп мына жакшыртуу жагына багыт алынды, кадамдар бар. Бул жерде мына жайыт комитеттеринин өкүлдөрү да отурат, алар да конкреттүү фактылар менен айтып берет. Кепке конок беребиз. Сиздин кириш сөзүңүздөн кийин биз кыскараак сүрөткө көңүл бөлсөк, бүгүн Бишкек шаарында ушул жайыт маселесине арналган тегерек стол өттү эле. Анда экранга назар салабыз. Соңку кездерде элибиздин турмушу оңолуп, мал багууга суроо талап күчөгөн сайын жайыт маселеси күч алып келет. Бул боюнча бүгүн Борбор калаабызда жайыт департаменти менен айлана чөйрөнү коргоо жана Токой Чарба агенттигинин кызматкерлеринин катышуусунда чоң талкуу болуп өттү. Биздин курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой Чарба агенттигинде 1,158,000 гектар жайытыбыз бар. Токой фондунун жериндечи. Анан ошол жайыт жерлерди кантип пайдалануу керек? Анан бүгүнкү күндө ошо Орта Азия мамлекеттеринин биринчилеринен болуп жана жайыт комитеттери түзүлгөн жерлерде. Ушул жайыт комитеттери менен биздин Токой Чарбанын ортосундагы алаканы оңдоо боюнча жергиликтүү жанагы жайыт пайдаланган элге мындай бирдей шарт түзүп берүү боюнча сүйлөшүүлөр болуп атат. Мындай талкуунун өз убагында кечиктирилбестен болуп жатканы аймактардан келген жарандарыбыз үчүн өзгөчө мааниге ээ. Анткени акыркы учурларда жайыт маселеси мамлекетибиздин ичинде гана эмес, коңшулаш өлкөлөр арасында да көйгөйлөрдү жаратып келет. Бизде азыр башка мамлекеттердин жарандарыга күндөн күнгө ушундай эме катуу болуп жатат. Мамлекеттер аралык келишимдер түзүлмөйүнчө пайдаланууга бербейбиз деген эмеге биздин эл дагы туруп жатат. Себеп кечеги 11 январда болгон конфликт, атышуу Кыргызстан менен Тажикстандын куралдуу күчтөрүнүн ортосунда кичине атышуу болуп, постто чырчыгып кетти. Ушуга эми жооп болуп жатат деп ойлосо болот жайыт пайдалануучулардан. Андыктан жерлерде жайыттарды колдонуунун шарттары жана укуктары тууралуу маалыматтардын байма-бай берилип, түшүндүрүү иштеринин жүргүзүлүп турушу учурдун талабы дешет аймактардан келген жарандарыбыз. Улук Макешев, Айзада Дүйшөбаева, Ой Ордо программасы. Жайыт маселесинде ар кандай маселелер, суроолор, проблемалар жаралып келген. Жана аларды чечүүнүн аракетиндебиз. Эсенкулу Байдариевич, биз мына жайыт департаментинин директорунун сөзүнөн кийин сүрөттү көрдүк. Ошонун алкагында сиздин көз карашыңызда азыр биз жагдайды канчалык жөнгө сала алдык, саясатты канчалык туура багыттай алдык? Biz жайыт мыйзамын кабыл алгандан баштап жаңы институт пайда кылдык да, бул жайыт комитеттерин. Мына ушул жайыт комитеттери биздин атабыздан калган каада салттарын жакшы малды асыроодо жана өз убагында туура жайыттарды пайдалануу мөөнөтү менен бул биздин атабыздан калган. Сайыз убагында колхоз, совхоздор бар, коммунисттик партия бар, бир башкаруу болчу, баары баш ийчи. Кайсы убакта жазында жастыкты пайдаланып, анан жайлоого чыгып, күздүккө барып, кайра кыштоого келүү мөөнөттөрдүн баары белгилүү болгондо, мына ошол мөөнөттөрдү туура пайдаланып, жайыттар деградация болуп атат, пайдаланбай калган жайыттар көп болуп атат. Ал эми жазыктардын баары тең тебеленип тепселип, жанагындай жаман көрүнүшкө душар болуп атат, деградация деп коебуз да деп. Ошондуктан жайыт комитеттерине мыйзам чегинде чоң милдет жүктөлгөн жана укук берилген да. Мына бүгүнкү күндө бизде ушул 5 жыл болуп калды деп атабыз, мыйзам кабыл алганда. Бирок жайыт комитеттери бир жаш баладай жаңы бир бутуна туруп келаткан институт өзү. Биз буларга шарт түзүп бериш керек, биринчи биз түзүп эле атабыз шарттарды. Башталганда эле буларга жөлөк пулдарды баягы беришкен, Арис программасы менен Дүйнөлүк банктан берилген. Кийин дагы мына колдоо көрсөтүп атат, анан департаменттер окуу жүргүзүп атат, Арис окуу жүргүзүп атат, себеби жайыт комитеттердин бүгүнкү күндө эң кемчилиги, чоң кемчилиги бул кадрда болуп атат да. Биз бул аксакал экен, мына бала тың экен деп эле жайыт комитеттерден коюп келген коомчулуктар. Бүгүнкү күндө биз барып кыдырганда айлык алгандан башка эч жумуш жүргүзбөйт деген көп жайыт комитеттер бар. Албетте, сабаты бар адам жайыт комитети жакшы иштейт да, ошол башкарган адам жакшы иштейт, себеби ал мыйзамдардын баары тең билет. Биз жанагы айткандай жогорку кеңештен дагы мына Айыл Чарбанын сунушу менен биз жанагындай тегерек столдорду көп өткөрдүк. Агенттик менен Токой Чарба менен кошо бирдикте ошолордун баары тең эр шаркак иштетиш үчүн биз далай мыйзамдарды, жакшы мыйзамдарды кабыл алып,
Андан ары да биз айтып кетебиз сурасаңар. Ошолордун баары тең булардын колдоруна рычаг катары бергенбиз. Пайдаланганды билбеген жерлерде дыйкандар, малчылар кыйналып атат. Уруш талаштар жана айтып кеткен дагы көп болууда да. Мирза мырза, бул департамент жана комитеттердин түзүлүшү жайыттарды туура пайдаланып, саясатты туура жүргүзүшүбүз керек дегенге басым жасап атабыз да. Өткөн жолу бизге студиябызга кайрылган айрым бир дыйкан фермерлер айтып атат, жайытты бизге өз алдынча пайдаланганга тигил комитетке башый, буга башый дебей туруп берсе бизге көбүрөөк укук берет эле, бул жерде чектөө болуп калгандай болуп атат деп дооматка өтүшөт. Сиздин пикириңиз кандай? Менин пикирим ал дооматтар туура эмес. Себеби жайыт пайдалануучулардын негизи мамлекеттин байлыгы бул жайыт. Бир. Экинчиден баш мыйзамда так жазылган. Жайыт мамлекеттин гана менчиги деп. Мындайча айтканда жайыттын ээси мамлекет, ал эми мамлекеттин саясатын алып баруу бул мына жайыт комитети. Ошол жайыт комитети кабылган мыйзамдын тартиптерине ылайык тартибин белгилеп, аныктап турат. Ошол эле мезгилде мына Токой чарба агенттиги дагы. Бүгүнкү күндө 1 миллиондон ашык Токой чарба агенттигинде жайыт 9 миллион жалпы жайыт болсо, биргеликте мындай туура пайдалануу деген бүгүнкү күндө тегерек столдо мына меморандумга кол коюлду. Бул бир эле жайыт пайдалануучулардын түзүлгөн шарт эмес, ошол мезгилде бюджетке дагы бир киреше алып келүү. Айтып атпайбы, Эсен Байдалиев туура убагында донорлордон миллиондогон долларды алып туруп, ошол мыйзам кабыл алынган. Ошол департаментте түзүлгөн. Анын убак сааты келет, кайтарымы келет, ошонун кайтарымына дагы бир салым кошуучу булак катары дагы биз карашыбыз керек. Асылам мырза, жерлерде жайыттарды туура пайдалануу маселесине келгенде чырлуу суроолор эмнеден келип чыгат? Баланча айыл менен биздин айылдын чеги мындай экен, баланча жерге жайыт катарында биз барсак болот, барсак болбойт экен деген сыяктуу маселелерге келип чыгат да. Айыл жеринде алганда элдин сиздерге келген кайрылуулар эмнеге байланыштуу көбүрөөк? Основной өзүңүздөргө белгилүү болгондой жайыт талаш несебинен чыр келип чыгат да. Баягы реформа жүргөн мезгилде жайыттар баягы райондун колхоз совхоздун багытына жараша бөлүнүп калган да. Мисалы район талаачылык менен заниматься кылган болсо аларга жайыт аз тийип калгандагы, мал чарбасы менен заниматься кылган райондор жайыттын көпчүлүгүн алып койгон. Ошонун эсебинен мисалы элдин саны Сузак районунуку көп, 260 миң калк жашайт, а Тоғызтор районунда 22 миң калк жашайт. Сузак районунун жайытына караганда 5 эсе жайыт көп. А малдын санына караганда Тоғызторго салыштырмалуу Сузактыкы 10 эсе көп. А жайыт ага караганда аз. Жайыт маселеси чыр ошондон чыгып атат азыр. Малдын саны көп, жайыт аз. Ушул туура бөлүштүрүү маселеси кандай каралыш керек? Мына жайыт ушул реформасында жайыт мыйзамын ишке ашырууда бир негизги бир 7 жаңы багыт аныкталганда, ошонун бир багыты ошо жайыттардын тышкы чектерин сактоо маселеси. Мына мурда Союз учурунда колхоз совхоздун чектери абдан так болчу да. Андан кийин чарбалар таркагандан кийин биз жана 2004-жылы ошол өкмөттүн атайын токтом кабыл алган 360 деген. Ошондо жайыттарды 3 категорияга бөлүп койгонбуз да. Район башкарат, облус башкарат, анан айыл өкмөт башкарат деп. Ошондо чектери такыр билинбей калган. Анан ошону биз азыр мыйзамга ылайык ушул проекттин колдоосу менен бүт айыл өкмөттөрдүн жайыттардын сырткы чектерин тактап бердик. Эми албетте бардыгы эле ыраазы болбойт экен. Мына азыркы айтылгандай фактылар эске алынганбы? Ошол эми ал жанагы малдын санына, элдин санына карап бөлүнгөн эмес, мурдагы чарбанын чектеринде гана такталган да. Эски чектерде гана ошонун эсеби менен такталган. Кээ бир чарбалардын базасында 2 айыл өкмөт түзүлүп калган. Кээ бир жерлерде тескерисинче биригип калган. Ошолордун базасында чектери такталып, азыр мамлекеттик акт берилди. Бирок жайыт комитеттерде укук бар, жайыты көп, жайыт комитеттер менен келишим түзүп, ошолор менен мындай чечип пайдаланууга толук негиз бар. Эсен кулага, ушул нерсе кандай каралыш керек эле? Себеп дегенде жайыт жалпы мамлекеттик болгондон кийин элге дагы бирдей укук берилиш керек эле да. Биз эгемендүү мамлекеттик эгемендүүлүктү алгандан баштап ошол жайыт маселеси, жер маселесинен чыккан, жайыт анда чыккан эмес. 90-жылдардын башында жер маселеси менен көп элдер кайрылып,
биздин жерлерди бул совхоздон тиги совхозго берген деген маселе чыккан үчүн 97-жылы өкмөттүн токтому чыккан. Жер менен суудан көп уруш талаш чыккан. 25-жылга чейин 2025-жылга чейин ушул талаш тартыштар токтосун депчи. Мына ошонун негизинде токтоп калган, бирок азыркы күндө кайра көтөрүлүп атпайбы. Мен ойлойм, мен мындай так өзүмдүн оюм, биз бүгүнкү күндө жер менен чатак кылбашыбыз керек. Бизде мынау жайыт комитеттерди бергенден кийин, ошо жайыт комитеттер бүгүнкү күндө мыйзам чегинде уруксаат бар. Бир жайыт комитеттин малы көп болсо, экинчи жайыт комитеттин жери артып атса, ошолордун жайытына барып жайганга, анан өз ара акчаларын баягы тиешелүү жакка төккөнгө деген мыйзам баарына тең уруксаат берет. Бул жерде ынтымак керек да. Экинчиден биз бүгүнкү күндө мынау жайыт өздөрү жайыт комитеттерине жанагындай укуктарды бергени менен кошо биротоло биз административдик территориалдык реформаны тезирээк өткөрүшүбүз керек да. Бизде мисалы 1000 кишиси бар дагы айыл өкмөт, анан кийин 40 000 кишиси бар да айыл өкмөт да. Бизде ошол айыл өкмөттөрдүн аймактардын көбөйтүү мындай чогултуп, ирилештиртип, ушундай алып келгенге кээ бир областтар бар да. Ошондо жанагы майда чүйдө кээ бир ушул жерде сайдын ар көзү менен бер көзү талашып аткандардын баары токтойт эле да, көп маселе чечилет, жерлеринде чогуу пайдаланат да. Аймактарды кошто. Бизде ушул параллелдүү түрдө жүрүш керек. Биз жогорку кеңештен өкмөткө тапшырма бергенбиз. Улам эле жылда чоюп эле ар жака алып кетип атышат. Же билбегендиктен кылып атабы, же кандай саясатты жүргүзөрүн билбегендиктен токтоп атат окшойт да. Бирок биз тапшырмабызды текшерип, ошону аягына чейин жеткизишибиз керек да. Анан эң негизгиси, мына биз ошол 90-чы жылдары жайыттарыбыз абдан көп болчу дагы, малыбыз аз болчу. Жана айтып кеткендейчи. Анан мал көбөйө баштап, талаачылык өзүн актабагандан кийин азыр мал көбөйдү дагы, эл мал менен оокат кылып, жайыт талаш боло баштабады. Жана башында сиз айтып кеттиңиз, ошол жайыттарды мен өзүм дагы айыл өкмөт болуп турганда чакыртып берчүбүз. Ала бергениң 1000 гектарлап 40 гектарбы же 100 гектарбы деп. Мына азыр талаш болгондо алар ошондо көп китеп алган да. Анан сиз жана туура айтып кеттиңиз, алар жери кандай болот деп. Мына мыйзам чыкканда, мыйзам менен жокко чыгарганбыз, бирок алардын бардыгы тең өздөрүнүн мына көпчүлүк жерде айтсак 1000 гектар алгандардын баары малына жараша жайыт алат дегенде, жайыт комитеттери жакшы иштеген жерлер өздөрү сүйлөшүп барып укташып, алардын жерлерин бөлүп берип атат да. Ээлеп калышкан, Сапар ага, мына мурдатан бери келаткан система боюнча жогоруда айтылбадыбы? Бул мал чарбачылыгына багытталган айыл өкмөт, мисалы мурунку колхоз совхоз деп коелу, жана башка да. Азыркы жагдай боюнча алганда ушул территориалдык административдик же болбосо айыл өкмөтүнүн райондун жери деп бөлүштүрүүдөн башкача системасы барбы азыр бир жайлоолорду бир кеңесири колдонуп алуу? Себеп дегенде жана өз ара ынтымакташып, акылдашып эле чечип алгыла деген менен баары бир мисалы малы көбүрөөк эл болсо, кичине көбүрөөк оттосун деп биз баягы пендечилик кыла беребиз да. Бирок бул абдан татаал маселе да. Биз азыр вот проекттин алкагында жана демаркация деп жүргүзбөдүк, баягы тышкы чек араларды демаркация кылдык деп. Мына ошондо 454 ушул жайыт комитеттин айыл өкмөтүнүн где-то 10-15 айыл өкмөтүнүкү ошол чечилбей калды да. Ошо демаркация границасы мындай болбой калды да. Себеби ошо талаш тартыштар да. Маселен, кээ бир айыл өкмөтүнүн жайыты көп, кээ бир айыл өкмөтүнүн жайыты аз, малы көп. Ушундай фактылар бар. Ошондо жерди баягы жайытты мындай границасын чектеп келгенде баары бир элдер макул болбой атат да. Бул жерде жанагы мына депутатыбыз айткандай, только ушул ынтымак менен бири-бири менен макулдашып, анан жайытты пайдаланса болот да. Эми эми бул жерде мына ички границаларды дагы азыр ички жайыттардын ички границасында жакында ушул проекттин эсебинен биз уже баштайбыз, инвентаризация жүргүзөбүз. Мына ошол убакыттарда дагы майдалап салып дагы татаалдаштырбайбыз биз маселени? Жок, татаалдаштырбайт. Себеби ички граница, ички чек араны биз азыр тактап албасак, кээ бир айыл өкмөттөрдө жайыт көп деген менен анын көпчүлүгү эле таш, көпчүлүгү эле баягы мындай жарабаган жерлер. Анан ошондо бизге белгилүү болот да, кайсыл айыл өкмөтүндө жайыттар жетиштүү, кайсыл айыл өкмөтүндө жайыттар жетишсиз. Ошон үчүн бул жерде канча убакыттын жумушу эмес ошо? Канча убакыттын жумушу ошол? Эми азыр мына биздин ушул проекттер иштеп атат. Ушул жакында эле мал чарбасын өнүктүрүү проекти ишке кирди.
ал ысык көл менен талас ысык көл менен нарын областында башталды. Кийинки проект мына жарым жылдан мына депутаттар ратификация кылып берсе ал дагы ишке кирет. Ал түштүк областарда Жалал абад, Ош, Баткен областарында башталат. Бул эми жылдын аягына чейин уже башталат да ушул иштердин баары. Жыйынтат. Кыска башкан. Реалдуу турмушта малы көп, малы аз деп айыл өкмөттөргө бөлүп, муну теңдешип чегараны аңташ кыйын. Эң негизгиси бүгүнкү административдик бирлик бар. Ар бир айыл өкмөттүн өзүнүн чегарасы бар. Мына ошол чегарага карап туруп эле бөлүп койсо болот. Жайыт пайдалануучу айырмасы жок. Кайсыл айыл өкмөттүн жайытына жаят же башка. Эң негизгиси малына ылайык жайыт билетин алгандан кийин келишим негизинде тигил же бул айыл өкмөттүн жайытына жай бериши мүмкүн. Талаш тартыштын баардыгы ошол жерде келип атат. Убагында колхоз, совхоздун чегарасын пайдаланган жерин карап туруп бөлүп койгон. Бүгүнкү күндө ал башка айыл өкмөттө, жайыт таптагы башка айыл өкмөттө. Мен мына мыйзамга да өзгөртүү киргизген сунуш кылып жатам. Колхоз, совхоз деген сөздү токтотуп туруп, бүгүнкү күндөгү айыл округдун административдик бирдигин гана эске алып, ошонун негизинде чегаралар бекитилсин деген. Бирдикти жалпыланган. Аз кечиресиз, мен юристке бир суроодо мал баккан адамдар ар бирибизде эле бар да эми, айыл жеринде. Юридикалык жактан эмнени эске алыш керек ошол жайыттарды мындай тең укуктуу, убагында жетиштүү пайдаланганга? Ушул жайыттарды туура жетиштүү пайдаланыш үчүн ар бир ушул укукка мүчө ар бир адам ошо жайыт колдонуучу мүчө болуп кирет да, ошол комитетке. Мүчө болуп кирип, ошол ар бир адамдын укугу ошол жерден өзүлөрү шайлап, жана жайыт комитетин шайлап, өзүлөрүнүн кишилеринен дагы эң көпчүлүгү ошо жайыт колдонуучулардан болот. Ошо жайыт колдонуучулардын укугу өзүлөрүнүн эле ошо чогулуп сүйлөшүп чечип алышса болот да. Ошо юридикалык негиздемеси канчалык күчтүү деп эсептейсиз азыр? Эми юридикалык жактан көп түшүнүк жакшы болбой атат, жаңы мыйзам болгондуктан. Элге көп түшүндүрүү маселелери аткарыш керек. Анан көп эле жайыт комитеттер уже түшүнүп калды ал мыйзамды дагы. Мыйзамда так эле көрсөтүлгөн ар бир маселечи. Эми ошол маселелерди просто так колдонууга элдин бир аз түшүнүгү жетишпей атат деген ойдомун. Билим бериш керек. Алмаз мырза, мына республика боюнча картаны алсак, Ысык көлдө, Нарында бул жайыт эң кеңири жайгашкан жерлер деп белгиленип жүрөт да. Жалпысынан алганда баарыбыз эле айтабыз, ой, Нарында жердин баары тоо, жайыт кенен мал бакса болот депчи. Бирок силерде да ар кандай талаштардын болуп келгендигин билебиз да. Эмне үчүн мындай так эместиктер болуп калды? Эми биздин Нарын өрөөнүндө чындыгында жайыт көп, жайыт кенен, Аксай деген жерибизде жатат миңдеген гектарлар. Эми талаш тартыш болбой койбойт экен. Неси Нарын өрөөнү баарыңыздарга маалым мал чарбасы жагынан өнүккөн регион болуп эсептелинет. Негизинен ошо мал чарбасы менен оокат кылышат да. Азыр кайсы маселелерди эске алса, мисалы силерди жетектеп аткан комитеттерде иш оңой кетет эле. Силерден эмне укук бериш керек, эмне мүмкүнчүлүк бериш керек, же болбосо элге кандай шарт түзүлүш керек? Эми жогоруда Абдыңал Каптыкарович айтып кетпеди, жанагы эски ыкмаларды колдонуу деп бир айтылып кетти го. Бизде Союз таркаганга чейинки да бир ыкмалар болгон, ошол жайыттарды пайдалануу эски ыкмалар, которуштуруп пайдалануу. Ал ошол жайыт пайдалануучулардын өздөрү үчүн дагы бир жакшы пайдалуу ыкма болуп эсептелинет да, жайыттарды которуштуруучу. Анан айтылгандай, Союз таркагандан бери бул жайыттарды пайдаланууда ошону мындай жөнгө салуу үчүн башаламандык болуп жакшы жолго салынбай келген да. Мисалы көп айтканда жакынкы биз сөздүн башында белгилеп кеттик, жакынкы, орто алыстыктагы, анан кийин эң алыскы жайлоолор депчи. Азыр элдин көпчүлүгү көнөгү ошол мурда эң алыскы жагынан баштап анан ылдыйлап келип анан кыштоого түшүп кетчү эмес беле? Азыр ошондой система түзүп бере алдыңарбы? Мисалы, тетиги тоонун башындагы чөптү бүтүрүп келгиле, андан кийин күзгө чейин биякты жейбиз деген. Эми кыргызда макал бар эмес па, көч бара-бара түзөлөт дегендейчи. Бат эле ошонун баарын биз ыкка көндүрүп, баарын ынандырып кете алдык дегенден алыспыз. Макырымдык менен кичинеден келатат, көндүрүп келатабыз да. Ошол пайдаланылбай алыскы жетпей жаткан жайыттарга ошо элдерди кандай эме менен алып барууга биз түшүндүрүү иштери менен малы канчалык семиз болсо, төлү да ошондой жакшы болот, өлүмгө да дуушар болбойт, оору сыркоого да алыс болот деп
ошол именно жанагындай ири фермерлер, өзгөчө ири фермерлер ошол алыскы пайдаланылбай жаткан жайыттарга өздөрү барууга Кызыгуулары бар, кызыгуулары пайда болуп баштады да. Бизге телефон чалып экен, азыр кечиресиздер. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Саламатсыз, сурооңузду берсеңиз. Мен Кочкор районунун ушу Акый айыл өкмөтүнөн чалып аттым эле. Биздин колхоз убагында ушу ал жерде сиздердин жаныңыздарда турат го Жерге Тал айыл өкмөтү, азыр биздин Кумбел жайлоосу бар эле бизде. Ушул жерде ушу каракти жаңы талапчыктар азыр биздин карта боюнча биздин ушу Акый айыл өкмөтүнүн эмесинде турат, бирок ушу айылдын эли бизди жайлоого кийирбей, жайлоого бара албай турабыз да. Рахмат. Ушул эки маселени кандай кылып чечип беришат, ошол жөнүндө суроо берели дедик эле. Рахмат. Алмаска өзүңүз жооп туруп коесузбу? Мен өзүм жооп берейин. Эми мындай талаш маселелерин УДП деп коебуз да, участок узак мөөнөткө пайдаланууга берилген жерлерчи. Мындай талаш маселелер биз жеке эле бул Жерге Тал айыл өкмөтүндө Кочкор району менен эмес, бул мындай маселелер менин оюмча көп эле жерде бар да. Союз учурунда узак мөөнөткө берилген, бирок ошол союз таркагандан кийин ал жерлерге малы менен барууга учурунда барууга мүмкүнчүлүктөр болбой, пайдаланылбай калган жерлерчи. Анан бир тараптын карамагына өтүп кеткен. Ооба. Бирок бул жерде эске ала кетиш керек, административдик территориалдык аймак деп жогоруда айтылып кетпедиби? Ошол именно Жерге Талга жакын жайыттар, ошол Жерге Тал башына пайдаланып жүргөн жайыттарда, анан учурунда аны да караш керек. Ошол жайытты союз таркагандан бери кимдер көзөмөл кылды, ошонун жанагындай талкаланып кетпөсүнө. Силерде мындай эсептөө барбы? Мисалы, биздин айыл өкмөткө тийиштүү момча аймак бар, малыбыздын саны момча, мисалы бир айдын арасында бул тилкени 3-кө бөлсөк болот экен, момча жер ашат экен деген сыяктуу эсеп барбы? Эң туура. Ошол жана которушту пайдаланып атпайбыз биз. Ошол жайыт билетин алган жайыт пайдалануучуга маселен ошол бир кокту берилсе, колот берилсе, ошону өзү жайыт пайдалануучу өзү деле ошо эски ыкмалар менен биринчи мына коктуну жайлайм, 10 күн, 15 күн, андан кийин которуштуруп, мал өзү деле көнөт ошогочу. Бир жерде жегип түшкөндөн кийин кайра башка жакты көчкө качып баштайт, улам жылып баштайт. Ошондой ыкма менен жана сыйымдуулук, жанагындай ботаникалык. Эсебиңер барбы? Азыр мына мисалы суроо берген адамга эртең сиздерге келсе, өзүнүн айылындагы жайыт комитети менен астыңыздарга келсе, момундай кылалы десе, кандай сунуш айта аласыз азыр? Азыркы эми ошол жанагы айтылып аткан Кумбел жайлоосу, бул азыркы жана кен казуучулардын баары ошол жерде, бул тамтыракай чыгып өткөн жер. Ошол коктуга азыр биз Кочкор туугандары эмес, ошонго сайында отура турган конуш жок. Калбай калган, талкаланып калган. Кыскача ушул жерде жайыт комитет жөнүндө сөз болуп атат да. Бул жайыт комитет деген бул ким? Жайыт комитет деген ошол жайыт пайдалануучунун укугун коргой турган коомдук бирикме. Ошол жайыт пайдалангандын укугун коргосоң, анан жайыт комитет өнүгөт. Бирок айтып атпайбы, мына кошуналарга кысталыш болуп атса, биз менен сүйлөшүп чечип алсак деле болот эле. Себеби биз мына могу сеники, бул меники деп чырдаша берсек дагы болбойт депчи. Анан өз ара келишүү маселелери канчалык практикаланып атат деген эле маселе да. Силерде барбы мисалы, силердин жайытыңар кургап кетиптир, бизге келгиле деген. Андай жокпу? Жана айтпадыңызбы, алыскы жайыттар депчи. Алыскы жайыттар Кудайга шүгүр Кыргызстанда көп, миңдеген гектар жер бар. Бирок ал жерге жетүүгө шарт жок. Жол жок. Союз убагында жол салынып, автоунаа менен алып барчу. Бүгүн мен мисал келтирип берейин. Тогузторо Токтогул районунун миңдеген гектар жайыттары пайдаланбай жатат. Мен өз көзүм менен көрүп, байкап жүрөм. Ошол эле мезгилде Базаркоргон Сузак районунун жайыттары, жакынкы орто жайыттар малдын тыгындыгынан чөптү өспөй калгандыгы, шарт эгер болгон болсо, пайдаланганга болот. Бизде тескерисинче ылдыйдан баштап жогору кетет. Сиз айткандай жогорудон ылдый түшпөйт. Мен жерде айтып коюшум керек, 20-24 жылдан бери республикалык бюджеттен мына ушул жайыттардын инфраструктурасын колдоо жөнүндө, ошолорду ремонттоп, реконструкция жөнүндө бир да тыйын бөлүнгөн эмес да. Мына ошол мына 2008 жылдан баштап анан жана проекттерден бөлүнө баштады да. Маселен ушул 2-3 жылдын ичинде эле 1000ге жакын микропроекттер ушул проекттердин колдоосун ишке ашты да. Жерлерде маселен ушул 532 тиги көпүрөлөр салынды. 1400ге жакын километр тиги жайытка жолдор салынды.
400'den ашык жанакы эски каптаждар суу баягы малга суу ошолордун баарын да ишке кирди да. Эми биз дагы мына жаңы проекттен биз дагы эмелерди каражаттарды бөлүштүрүп атабыз ошого. Маселен азыр ар бир айыл өкмөтүнө бул мурдагы проекттен 450 миң сомдон берсек ар бир тиги жайыт комитетине, азыркы келе аткан проекттен орточо 48 миң долларга чейин мына арыз аркылуу ар бир комитетке арыз аркылуу ар бир жайыт комитетине ушундай бир шарттарды аткарса, эгерде жакшы иштесе, жайыт комитети жакшы иштеп баягы шарттарын аткарса, анда биз ошол акча бөлүнүп берилет да 2-3 жылдын ичинде. Эсенгул ага, бизде мүмкүнчүлүк бар экен да, мына Мирлан мырза белгилеп атпайбы? Алыскы жайлоолорго жеткире турган шартты түзүп берип койсок, жанагы айылдын тегерегиндеги жайыттарды көп талашпай калат элек депчи. Эмне чечилбей жатат бул жакта? Мен эмнеден баштап берейин азыр түшүнүктүү болуш үчүн. Бизде жайыт жетиштүү Кыргызстанда бүгүнкү күндө. Сайыз убагында 10 миллион кой эле бар болчу. Бодомалдан башка, жылкыдан башка. Бүгүнкү күндө эчки менен кошулуп койлор 6 миллион. Анан ошон үчүн бизде жанагындай мен айткандай ынтымак жок деп атпайбызбы? Биз мыйзам менен баарын белгилеп бергенбиз. Бүгүнкү күндө жайытты пайдаланууда мына суу самыр проектisi болгон. Суу самырда 80 айыл өкмөтү 4 область жайгашып келген. Мына бүгүнкү күндө ошол эле мезгил, ошол эле айыл өкмөттөрү бүгүнкү күндө ушакка келип атат да азыр. Себеби алар ассоциация түзүп өздөрү. Мына жайыттар көрдүңөрбү? Айтып атат, ар бир комитет өзүнчө жайыт комитети талашып атат. Мен киргизбейм, жайытым көп болсо да дегендей болуп атат. Ал жерде ушундай маселе чыккан үчүн суу самырда 70 айыл өкмөт, 70 комитет, мына жайыт комитети, мына департаменттер өздөрү башында турду го, ошол проект болду. Ошол жерде алар ассоциация түзүп алып, анан ынтымакташып бири-бирине алып барды. Электронный жайыт комитет болду. Азыр ошол эркини Кыргызстанга жайыш үчүн мен мына калпай турбай аракет кылып атып, анан проекттер келди. Ошол проекттер келгенде бүгүнкү күндө 6 область калган, бүт баары 7 областка тең болот да. Ушу чүй менен акырында Талас кирди, калган региондордун баары кирди да, ошо суу самырдын проектин узарталы деп атабыз. Ошондо биздикилердин баары тең ассоциация түзсө, Кыргызстанда жайыттарды бири-бирине беришип турат. Теңдешип беришип турат, ал жерде чатак болбойт. Биз ушул проектлерди мына быйыл иштеп баштаса, анда биздин жайыттар дагы өзүнөн өзү ордуна келип, комитеттер иштей баштайт. Орчундуу маселе. Орчундуу маселе жайыт комитеттери бүгүнкү күндө жөн эле укугун коргоо эмес. Ал аткаруу комитети, жайыт совети бар. Ар бир айыл өкмөтүндө ар бир малы бар адам автоматтык түрдө бул жайыт комитетинин мүчөсү. Ошол совет тиги комитетти шайлайт, комитет иштеп бериш керек. Мен жана башында айтып кеттим, кайталабай. Сабаттуу, сабаттуу эмес, ал башка иш болуп атат да. Булар ошол түшкөн каражатты, малдын башынан түшкөн каражатты кайра ошол инфраструктурага жолду куруп, көпүрөсүн жасап, баары менен акылдашып отуруп, алыскы жайытка чейин алып барат. Андай жайыт комитеттер бүгүнкү күндө аз эмес. Мына бул киши айтып кетет. Мына көлдө мисалы ошондой көпүрөлөрдү агенттик, мына Токой агенттик жаза албагандарды булар жазап койду эле. Токой агенттиги азыр жанагы карагайларын ташып атат. Ошон үчүн биз меморандум түзгүлө. Силердин жайытыңарды бул жайыт комитеттер менен бирге чогулушуп иштеп бергиле дагы, малчылар кыйкырышпай силер менен иштешсин. Мына көпүрөңөрдү да жазап атат. Анан түшкөн акчаны мындай бөлүшүп, бияка комитетке бергиле деп агенттикке тапшырганбыз. Ошон үчүн азыр жоопкерчилик, акыркы сөз жоопкерчилик боюнча мыйзамды мына 2 мыйзам мен баягы демилгелеп экөө тең өттү да, президент кол койду. Ал эмне мыйзамдар? Жоопкерчилик боюнча мына жайыт комитеттер каяка барбасам кайрылды эле. Бизге баарын бердиңер, бирок биз пайдаланбай эмете албай атабыз, баягы жооп албай. Алыскы жайыттарга убагында чыгарыш үчүн булар көчпөйт, туурабы? Анан кийин талааларга патрава жасайт, укпайт, эмне кылабыз? Ошо патрава боюнча мыйзам кабыл алдым. 10дон 25 эсеге чейин штраф көбөйдү. Анан малын убагында көчпөсө, анда дагы 25% эме өтө көбөйдү айып. Рахмат. Азыр мен телефон чалууну кабыл алайынчы. Саламатсызбы? Алло. Телефондук бирдиги түгөнүп калыптыр, мага эскерткенче эле. Биз телефондук чалуунун негизги мааниси Токой чарбасына тийиштүү суроо эле, кайсы райондан экенин билбей калдым. Нарынан чалыптыр, биздин айылга жакын жердеги Токой аймагына тийиштүү делген жайытка деле жолотпойт дегендей маселени коюп да болчу. Токой чарбасында жайыттар башында маалымат берилип кетти. Ошо биздин жалпы Токой фондусунун аянты 3,5 миллион гектарды түзсө, ошону 1 миллион 158 миңи жайыт категориясына кирген жерлер болуп эсептелет. Ошол жайыт участкалары мына алдыда талкууда айтылып атат да,
колдонулбаган жайыттар көп бизде действительно. Себеби дегенде мына сандык эле көрсөткүчтөр менен айтып өтөйүн. Себебен 1 миллион 158 миңдин болгону 300 миң гектарын гана биз ижарага беребиз да, жайыт пайдалануучуларга. Бул 28% түзөт. Калганычы? Калганы пайдаланбайт, алынбайт. Себеби дегенде биздин жайыттар өйдөңкү зоналарда жайгашкандыктан жайыт пайдалануучулар, малчылар ал жака барбайт. Бул бир дагы киргизбей атат деген сөздөр кайдан чыгышы мүмкүн? Киргизбей атат деген сөздөр бул баягы токойго жакын жайгашкан жайыттарга жана жанагы экме токойлор эгилген жерлерге биз киргизбейбиз. Себеби дегенде экме токойлордун дагы өнүмдүүлүгүн биз камсыз кылыш керек. Бул жайыт токой жайыттары бир гана ошо мал жайууга гана арналбастан бул токой аянттарын көбөйтүүгө да арналган участоктор да. Себеби дегенде ошол жердин баардыгында көчөттөр багылып аткан жерлерби же болбосо камдалып коюп эле анан кийин карап атасыңарбы? Бул келечектеги токой бул 30-ж жылдар эле мына мисалы үчүн тарыхка кайрылып кетсек, 30-ж жылдар эле биздин токой баскан аянтыбыз жалпы республиканын аянтынан 8% түшсө, ошол эле 60-ж жылдары согуш жылдарынан кийин жанагы согушка кыйылып кеткен токойлорду эсепке алганда 3%ке чейин түшүп калган. Ошол азыркы жайыттардын ордунда токой баскан аянттар болгондо биз ошону бара ошол жайыттардын ордунда токой тийүүгө пландаштырып атабыз да. Ушул токойго тийиштүү болуп калган жайыттардын берилбей аткандыгы канчалык орчундуу маселе? Бул жана телефон аркылуу берген суроондагы мындай туура суроо. Ошол жерлерде токой фондунун жайыттары боюнча көп маселелер, көп чет чатактар болгондуктан биз мына токой агенттиги менен мындай жакшы келишимге келдик да. Ошол токой фондунун жайыттарын, айрыкча мал жайга ылайыкташтырган жайыттарын жайыт комитеттери аркылуу пайдаланууну мындай иретке келтирүү. Бул деген жанагы жайытты пайдалануунун ыкмаларын жакшы пайдалануудагы ишке ашат. Ошол учурда жана каражатты да көбүрөөк жыйнайбыз. Андан кийин ошо токой чарбасы менен бирге ошол эле малчыларга көчүүгө жана малына жакшы шарт түзүп турган, жолун оңдогонго, көпүрөнү оңдогонго, мал суу иче турган жайларды оңдогонго биргелешип иштейли деген токойдун жерин колдонгон. Айрыкча жана токой чарбасынын режимдерин да сактоону биз үйрөнүшүбүз керек да. Анан кийин ушул эң негизги маселе болуп атат. Ошол багытында бүгүн талкуу болду жана ошого келишимге кол койдук. Өзгөчө кайтарып алынган жерлерге көп кирбеген. Азыр бизге телефон чалып бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламат. Саламатсыз, сурооңуз? Алло. Сурооңузду бериңиз. Мен могу Нарын районунан чалып аттым эле. Бизде азыр могу жайыт комитетине акча төгүп атпайчы малгачы. Ушуну баягы көрүп эле жүрөбүз да, акча төккөнү барысында карасаңар бүт эле баягы малы чакан карапайымдар эле төгүп жүрөт мунучу. Анан жалаң жана төкпөгөндөр, акча төкпөгөндөрчү жайытта түмөндөгү малы барлар, жогору жакта тааныштары барлар, законду билгендер төкпөйт экен да. Силердин мектепте эле могу карапайым эл төгүп эле могу креслодо отургандардын эле чөнтөгүнө түшүп атат. Башка айткандачы, ата могу малы бар, түмөндөгү малы айдап жүргөндө деле акча төккөнүн көрүп элек. Рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү, рахмат. Азыр мен жайыт комитетинен баштайын бе силерден? Ассалам. Нарындан берди. Мен макул комментарий кылып ана деме сөз талаш болбосун. Кыргызстанда бул жайыт мыйзамы өз убагында кабыл алынган да. Эми бул жарыктар нарындан суроо берип атат, төкпөйт башка депчи. Биздин өзүбүз мисалды алган болсок, ошол жайыт комитет түзүлгөнгө чейин айыл өкмөт 100 миң сомго чейин жетпеген сумманы топтойт болчу. 2010-жылы биз 430 миң сом топтодук. А былтыркы жылы 975 миң сомдук сумма топтодук. Толук чогултулушу боюнча да жооп бериңиз. Ар бир мал башына мал башына мисалы ошол жайыт комитеттин жалпы чогулушунда бекитилет. Условный башка мынанчадан төлөнөт. Ал сессияга салынат. Анан ал ачык болот. Анын жайыт комитетинин ревизионный комиссиясы бар. Ким канча төлөгөндүгү жөнүндө жалпы чогулушка коюлат. Ошол жерде жайыт пайдалануучу айтат да, кимдир бирөө төлөбөгөн болсо, мунун 4 миң төлөптүр, мунун 3 миң төлөптүр. Бул 40 миң төлөш керек эле деген. Демек ичара көзөмөл деген көзөмөл бар, ачыктык бар.
Анан туура суроо берип атпайбы, ошол бул креслодо отургандардын чөнтөгүнө кетет деп. Ошого жооп берип койсуңчу. Ал мынандай түшкөн сумманын айыл өкмөткө чегериле турган сумма чөгөрүлөт. Андан тышкары мамлекетке жер салыгын төлөйбүз, соцфонд төлөйбүз. Анан артып калган акчаны жайыт комитетинин жалпы чогулушунда каралат. Ошол жайыт пайдалануучулар эмне десе көпүрө салабыз дейбиз, жайыттын жолун оңдойбуз дейбизби, водопой курабыз дейбиз. Жалпы чечим менен ал чечилет. Ал бир эле адамдын же айыл өкмөттүн сунушу менен чечилбейт. Ошол жайыт пайдалануучулардын жалпы жылдык чогулушунда каралат, ошонун негизинде чечилет. Ал суроо эми нарында билбейм, биздин кандай неме жок. Азыр эми калк болгондон кийин артык суроо болушу мүмкүн. Бирок жылдан жылга жайытка болгон төлөм көтөрүлүүдө. Мен баягы мыйзам өзгөртүү бир дагы сунуш киргизип атамын. Мыйзам жайыттын тарифин аныктоодо жергиликтүү кеңештин депутаттары менен акылдаштым. Иш планын акылдаштым. Жылда бир жолу отчет берип, келерки жылга иш планын киргизсин деген. Ошондой бир дагы бир ачык айкындык болот. Жергиликтүү кеңештин депутаттарына бүгүн полномочия бар. Бюджет эки баскычтуу. Өз алдынча аныктап, өз алдынча иш жүргүзгөн. Жергиликтүү кеңештин чечими менен аныктап бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Бюджет эки баскычтуу. Бюджетке дагы 3/4 бөлүгү түшсүн деген норманы киргизип атам. Рахмат. Азыр мен залдан бир эки суроо алайын. Жантан бери кол көтөрүп атат. Сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Кыргызстан эң кооз жайыт боюнча Кыргызстан списокто бар. Байке жана нарындан чалган байке айтып кетти, эми жайыттар комитетине айтты, жана эмелер чоңдорунун чөнтөгүнө түшөт деп. Бул байке жана байке чалган байке факт боюнча айтты. Эмнеки эгемендүүлүккө 22 жыл болду. 22 жылга чейин биз Кыргызстан жайыт кантип өнүктү? Жана такыр болгондон эле такыр болбой элек биздин чөптөр тикенектен болбой элек ушу 22 жылдан бери ушундай келет. Кайсы жайытты өнүктүрдүңөр? Ошого жооп бериңиз. Конкреттүү түрдө жооп берсек болот. Республика боюнча анализ бере аласызбы азыр мында? Канча гектар жер кайра мында калыбына келтирүү жаатында бир оңдуу иш болду деп? Азыр ушул мыйзам кабыл алынганга чейин ар түрдүү баскычта ушул 73%га чейин такырланган деп, деградация деп айтып келгенбиз да. Азыр ошол жылдан жылга ошол деградация көбөйүп барган да, азыр ошол тенденция токтоп, азыр жайыттарды жакшыртуу этабы башталды да. Жаңыдан кыймыл башталды деп. Азыр залдан суроо алайынчы. Саламатсыздарбы? Бул жайыт комитети боюнча мындай суроо бергим келип атат да. Мен өзүм Чаткал районунан болом да. Чаткал районунда мисалы сырттан көп адамдар келет. Мисалы Аксыдан, Алапкадан көп жайлоо жайыттарга келишет дагы, бирок алар биздин аталарыбыз ушул жерге жайлаган деп туруп, биздикилердин ортосунда мындай чыккан конфликт болуштурат да. Ушул мен жайыт комитетине мындай, ушул мыйзам бизде Кыргызстанда жакшы мыйзамдар көп да, бирок ошол мыйзамдар иштебейт. Элдин арасына түшүндүрүү иштерин же болбосо кандайдыр бир юридикалык күчкө ээ кылсак ошол жакшы болмок да. Мен ушул сунушум. Рахмат. Биринчиден нарындан жана күнөө койгон мал өзү жөнөкөй малчы да, билип атам. Ошол акчасын төлөп, байлар төлөбөйт деген абдан туура айтты. Бизге мындай ооз-эки айтышат да, мен айткам, арыз жазып бербейсиңерби? Жайыт комитетине дагы биз барганбыз. 1000 деген топостору барлар төлөбөйт экен. 1000 деген. Анын фамилиясы да, аты жөнү да белгилүү экен. Эми жазып бермейинче, же болбосо ошол жердеги жайыт комитети барып өзү ошондон ала албаса, анда төлөбөй атат да, бизге жазса, биз депутат катары биздин арабызда жүрөбү, же кызматта отурабы, ошону чыгарат элек да. Ошон үчүн дагы бир жолу айтып коем, карапайым жигит экен, кат жазып туруп берип койсо, атын айтпай туруп биз өзүбүз чыгарабыз. Экинчиден, тиги жерде уулум айтып атат, 22 жылдан бери кайсы жайыттар оңолду деп. Туура биздин өзүбүздүн малчылардын бир музоосу бар, адамдын да күнөөсү мунун баары. Келе албагандык, ар бирөө өзүнүн көмөчүнө гүл тартат. Мен эмне кылам? 30 койду кошуп. Андан көрө өзүмчө кайтарганым жакшы деп отуруп, бүгүнкү күндө биздин чыгарган мыйзамдар иштебей атат. Эмне үчүн иштебей атат? Ошол өзү тил албай атат. Аны койдоп койгон ошол жердеги ошол уулума окшогон эле адамдар да бар, жаш жигиттер, же болбосо карылар унчукпайт да. Бүгүн биз жайыт комитеттер менен ошол маселени жолго тизгиндеп коелук деп атабыз. Демек, баардык коомчулуктун баары тең бүгүнкү күндө менин малым чыкса, сеники эмне чыкпайт? Менин малым вакцинация, эмдөөдөн өтсө, сеники эмне үчүн эмдөөдөн өтпөш керек? Өтпөйт деп ошонун баары тең жазаш керек. Себеби менин малым эмделип, сеники эмделбесе, котору башкасынын баары тең жайытка жыгып, жайыттын бүгүнкүдө бузулуп атканы ошол. Анын аркасы менен келип биздин ден соолук бузулуп атат. Көрдүңөрбү? Ошондуктан биз мына коллегам айтып кеткенде айтайын, биз коллегам айткан жоопкерчилик боюнча жанагы түшүп аткан акчанын баары тең ачык айкын деген боюнча мыйзамда кабыл алганбыз. Ушул эки боюнча мыйзамда киргиздик.
Ал мыйзамда жазылып турат. Мына 2 баш болуп калды. Айыл өкмөтү, анан комитет деп бизге даттанган үчүн комитет бүгүнкү күндө советтен биринчи жанагындай сметасын түзүп алып, акчанын кандай корогонун көргөзөт, корой турганын. Анан кийин барып кеңешке бекитет. Айыл кеңеш бекиткенден кийин анан пайдаланат. Күзүндө кайра эле ошол жөн менен отчет берет. Антпесе акысы жок. Булар өзүнчө акчаны жыйылап алып, жана корото берген үчүн ошого алып келип мыйзамга кийдиргенбиз. Азыр иретке чыкты. Телефондук чалып баркен, саламатсызбы, алло. Салам алейкум. Алейкум салам, сураңыз. Кожоюн, түзө киргиздиңби? Ооба. Сурооңузду бериңиз, түзө эфирде. Бирок мына олег ичем кирди. Дагы итталагандай кылып атпайсыңарбы? Сурооңузду бериңизчи. Келип тургузуп атасыңар. Балыктар келип там салып атат. Бул бир экинчи келип атып, тоюнуп атат, кемиге казып, туалет казып, ошонун баарын ошодан калтырып танкылып атпайсыңарбы? Мында чөпкөлдү сактай албаган, анан жайытты сактайсыңарбы? Рахмат. Жайыт жерлеринде жана курулуш жүргүзүү маселеси. Аксакалыбыз чынын айтканда туура айтып атат да. Соңкөлдү биз бүгүнкү күндө бир той өткөрө турган, үлпөт өткөрө турган жер кылып алдык да. Ал жерде жайыттын өзгөчөлүгү, жана көлдүн өзгөчөлүгү бул дүйнө жүзүндө суктана турган жерде. Анан биз бүгүнкү күндө эгерде ал жерди сактабасак, экологиялык таза мындай бир аймакка айландырып, ошону мыйзам кабыл албасак болбойт. Бул кишинин сунушуна Мирландагы туура көрөт болуш керек. Кабыл албасак, тойдун баары ошол жерде өтөт жайында. Ал туура эмес. Чаң чыгып кетет. Жанагы маселеге да кайрылышыбыз керек да. Эсенкулбай да иш берилип кетпеди. Жанагы жайлоого чыгып аткан малдардын саламаттыгы да, мындай айтканда. Бирөө дарылатат, экинчиси дарылатпайт. Өзгөчө мына Баткен аймагында, Жалал Абадтын жанагы чек ара жерлеринде коңшу мамлекеттин малчылары деле өздөрүнүн малын дарылаткан жокпу, ошого карабай туруп жайып жиберет дагы, бизге ошол оорулар аркында оош кетип атат деген проблеманы айтып жүрөбүз. Мына ушул нерселерди өтө так жүргүзүш үчүн жайыт комитеттери эмне аракеттерди көрүп атат? Канчалык мүмкүнчүлүк бар силерде? Мындайда жайыт пайдалануучу жайыт алардан мурда жайыт мыйзамында көрсөтүлгөн. Биринчи мал вакцинациядан өтүш керек, эмдөөдөн өтүш керек. Экинчи немеси жайыт акысын төлөгөндөн кийин гана жайыт комитети жайыт билетин берет. Эки документ болмоюнча жайыт билет берилбейт. Эгерде ошол жайыт комитетинин төрагасы эки нерсени аткарбай жайлоого чыгарып жиберсе, жайлоого баргандан кийин малдан ылаң чыккан болсо, жайыт комитетинин төрагасы башы менен жооп берет. Мыйзамда көрсөтүлгөн. Милдеттүү түрдө жасатуу муктаждык барбы? Биз милдеттүү түрдө айыл өкмөтүнүн буйругу чыгат бул туурасында. Жайытка мал чыгаардын алдында. Ошол мал полностью айыл өкмөтү вакцинациядан өткөндөн кийин, жайытка чыгаардын алдында жайыт акын 75% төлөгөндөн кийин гана жайыт комитет анга жайыт билет жазылат. Чынында туура мыйзам боюнча ушундай болуп атат. Бирок ошол мыйзамды бизде практика жүзүндө аткарган фермерлер көп кездеше бербейт да. Жана жогоруда айтылып атпайбы, эмне үчүн байлар төлөбөйт, байлар эмнеге качат? Именно ошол жана вакцинацияга дагы ошол малы көптөр дагы ошол малын жашыргандан тышкары өздөрү деле вакцинаны өздөрү сатып алып, жанагындай дегенитация жазында сезон жаз кыш основной ошондой паразиттик ооруларга жүргүзүлөт да, ветеринарлар менен биз кызматташ болуш керек. Ошол учурларда алар өздөрү сатып алышат вакцинанычы. Өздөрү ветеринар болуп ачкан да фермерлер. Өзгөчө жанагы ири фермерлер да. Анан ал вакцина канчалык деңгээлде ошол малдарга таасирдүү болуп атат, ал боюнча дагы анализ жүргүзүлгөн эме жок да. Жок да. Ушул жерде мен кошумчалап коеюн, туура маселе. Биз бул айыл аймактарындагы малчылардын жоопкерчилигин кылбасак, мындай маселе эч убакта чечилбейт да. Жашыра берет, эмдөөдөн өтпөйт. Ошондуктан жаңы редакциядагы ветеринарлык жөнүндө мыйзамды кабыл алып атабыз. Талант Максимович Сузакбаев бар, билесиздер. Ошол уже комитеттерден өттү да. Анан идентификация жөнүндө, малды идентификациялоо жөнүндө мыйзам кабыл алган, быйыл ишке кирет. Бул экөө эл шаркага иштейт. Ал жерде малчылардын жоопкерчилиги болот. Экинчиден, ар бир малчы аш кою барбы, 1000 кою барбы, идентификациядан өтпөсө өзүнө гана зыян болот. Чет өлкөгө эти сатылбайт, базарга эти чыкпайт, эч ким албайт этинчи, анда малды багып эмне керек? Ошон үчүн ушул мезгил азыр жакындап келатат, мен ойлойм баары өз жолуна түшөт. Жанагы
экологиялык балансты сактоо проблемасында дагы ушул жайлоолорду туура пайдалануу деген нерсе турат да. Себеп дегенде мына жайыт департаменти чыгарган маалыматтык баракчаларда көп жүрөт. Мына алыскы жайлоолорду өзгөчө жанагындай тикендүү, жараксыз чөптөр көп басып кетти депчи. Анын бир жолу катарында биз мына көпүрөлөрдү, жолдорду салып, ошо малды ошол жака чейин жеткирели деген бир вариантты карап атабыз. Экинчиси болсо санитардык тазалоо деген маселе болчу экен мурда. Азыр ошол нерсе колго алынып атабы силерде, барбы? Мына жайыт комитеттер түзүлгөндөн бери биз жанагы жайыт акысына түшкөн каражаттын негизги бөлүгүн ушу жол, көпүрө, мал суу ичүү жайларды оңдоого жумшап келдик да. Эми көпчүлүк ушул жайыт инфраструктураларын чечип алдык, эми толук болбосо дагы негизги маселелерин. Эми мындан кийин ушул жайытты жакшыртууга, жанагы жайыттагы зыяндуу чөптөрдү жок кылууга, анан кийин ушул жаңы такырланып кеткен жерлерге жаңы чөптөрдүн жаңы үрөндөрүн себүү маселесин колго алууну ушул быйылдан баштап ушунун үстүндө иштейли деген иш багыттарды баштап атабыз. Бул боюнча мына жаңы башталып аткан жаңы проекттагы атайын ушул жайыттагы чөптөрдүн үрөнүн даярдоочу ушул коомдук фонд дагы түзүлүп атат. Ошол бул боюнча жакшы иштер өткөн жылы көпчүлүк жайыт комитеттерде болсо, быйылкы жылдан баштап көп негизинен ушул багытта иш жүргүзөлү деп атабыз да. Мисалы үчүн мына Суу Самырда Алтыгана деген тикенектүү ушул караган бар. Бул бир четинен жанагы жер көчкү суу алып кеткенге сактаган жакшы жактары бар. Ошол учурда жана түз жерлердеги жайыттарды абдан аянтына зыян келтирген учур бар да. Мына Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги менен биз макулдашып ушуга атайын уруксат алдык. Мына быйылкы жылы ошол Алтыгананы жок кылуу үстүндө дагы иш жүргүзгөн биз негизги пландарыбызга кирип жатат. Ошондой эле жана сиз суроо берген малдын ден соолугу боюнча. Мына жаңы проекттин алкагында ушу жайыт комитеттеринин алдында малдын ден соолугун сактоо боюнча подкомитеттер түзүлдү да. Ошолорго дагы проекттен жакшы жардамдар болот. Негизинен ушу вакцинацияны, малды дарылоону дагы колго алып негизги милдеттер болот. Камат мырза, акыркы жыйынтык сөз катарында да мына программанын жүрүшүндө ар кандай маселе айтылып атпайбы? Телефондон дагы айтып атышты. Мисалы, биз кадимкидей эле акчасын төлөйбүз, бирок колунда барлар анча-мынча тыйын бере коюп туруп, жакшыраак жайлоолорду ээлеп алат экен дагы, анан кийин бизге мындай жупунураак жер тийип калып атат деген сыяктуучу. Мындай фактлар болгондур, бирок ар бир мал жая турган, мал баккысы келген адам өзүнүн укугун толук билиш үчүн эмне иштерди жүргүзүшүбүз керек болуп атат? Ушу мыйзамды толук түшүндүрүү иши толук ушу аймактарда мындай бир аз начарыраак жүрүп атат деген ойдомун, бирок билбейм, элдин көбү түшүнбөй атат да. Эл түшүнүшү керек. Ар бир ушул жайыт элдин өзүнүн ушу колдонуучу жери. Бул мамлекеттик менчик болгону менен ушу элди багуучу, элдин основной ушул источниги ошол киреше табуучу жери ошол. Мыйзам кабыл алганда ошону укукка жараша баарын чектештирип, ошо элге полномочия берген да. Ошо эл өзү чечсин. Эл өзүлөрү мындай коом түзүп, анан жайыт комитетин как исполнительный орган катары алар аткаруучу эле орган. Проблеманы айтып, маселени коюп, жаса. Анан планды түзүш керек алар. Жылдык планын, бюджетин баарын тең ушу местный кеңеш менен кеңешип, ушу жайыт комитетине аткаруу бийлигине айтыш керек. Момун жасайсың, бул жолду оңдойсуң деп. Анан ошо эл түшүнүшү керек да, өзүнүн укугун түшүнүш керек. Өзгөчө бир нерсени белгилешибиз керек, бул кагаз жүзүндө кайрылса аябай эффективдүү болсо керек, Кагаз элдерге бүгүнкү күндө түшүндүрүү жумушу жетпей атат. Эмне себептен? Айыл өкмөттөрүн, айыл жайыт комитеттерин окутуу жүргүзүлүп атат да, бирок баарына жете элек. Булар азыр муну мен айткан проект келе турган проекттердин аркасы менен долбоордун акысын дагы окутат да. Мен буларга сунуш кылып атканым, ошо проекттердин жетекчилери келген брошюралар эки эле барак да. Ошол брошюраларга жана малдын ылаң ооруларынан баштап, ошол жайыттын өзүнүн мыйзам комитети, жайыт комитетинин укуктары, өзүнүн малчылык укуктарын баарын тең ар бир түтүнгө таратыш керек да. Алар айтты, ага ал жетет деп. Кудай буйрса ошолор тараса, элдер көбүрөөк түшүнөт да.
бул иштер проекттин негизинде уже башталды. Атайын каражаттар каралган. Ушул брошюралар, жанакы укуктун негиздери деген атайын китептерди чыгарганбыз. Мына департамент басып аркылуу ушул таратып бердик элдерге. Ар бир комитет таратышы керек да. Бирок ошол жерде мындай болуп атат да, мына жакшы деген жайыт комитеттеринде ошол иш жакшы жүрүп атат. Элдер түшүнүп калды. Ал эми жаман иштегендери да бар арасында. Анан улам алмашкандары да болуп атат. Маселен бир жылда ошо 30%ке чейин жайыт комитетте алмашып кетип атат. Ал деген аны кайра түшүндүрүп, кайра окутуш керек болуп атат да. Ушундай маселелер бар. Рахмат. Өтө кыска. Тилекке каршы мыйзамды карапайым калк эмес, билимдүү инсандар деле билбей атпайбы кээ бирлер. Брошюра таратыш бул да өзүнчө каражат. Ар бир айыл өкмөткө стенд коюп койсо, анын эч бир зыяны, пайдасынан зыяны жок. Ошол жерде баардыгын жашынай кылып жазып, стрелканы көргөзүп, кандай мүмкүнчүлүк, кандай укуктары бар, эмнени колдонуш керек. Бул да бир коомчулукка жеткирүүнүн бир жолу деп айтат элем. Айыл кеңеш кызматын пайдалансын. Абдыкарыч, айыл кеңеш кызматын пайдалансын. Рахмат. Сиз айткан стендтердин баары ошолор элет да, жакшы болот. Айыл өкмөтүндө, айыл жеринде иштеп аткан жайыт комитеттеринде мындай маалыматтар бар экендигин дагы бир жолу белгилейбиз, урматтуу эле көрүүчүлөр. Жана айыл комитети эң алдыда, сиздердин алдыңыздарда силер койгон милдеттерди, силер койгон проблемаларды чече турган орган экендигин дагы эскертебиз. Жана өзүңүздөрдөн чыккан активдүүлүк булардын ишин дагы жакшырта тургандыгын эсиңиздерге алсаңыздар. Саламатта туруңуздар. Добрый вечер. Хотим